Ош шаарында бир Акбора дайрасы, анан кийин 7 аталыштагы суу каналдары бар. Чынын айтканда, калада мынчалык сандагы суу каналдарынын бардыгын кала башчысынын рейдтик кыдыруусунан кийин көпчүлүк билди окшойт. Негизи талаптар боюнча мына бул сыяктуу чоң дайралардын жээктери корuk зонасы 30 метрден 40 метрге чейин сакталышы шарт экен. Ал эми каналдардын жээктери 25 метрден 30 метрге чейин. Ошондой эле калктуу конуштарда каналдардын жээктери 10-15 метрге чейин сакталуусу шарт деп көрсөтүлгөн экен. Тилекке каршы бул талаптар дээрлик аткарылган эмес. Мунун бир мисалы катары мына бул Акбора дайрасынын корук зонасына мына бул сыяктуу кафе, ресторан, мейманкана сыяктуу ири курулуштар жайгашып алган. Кара ыйлап атат, кара Жардамбек, Сонунбек деп. Кара Сонунбек жардам берип койчу, брат деп атат сеничи. Карачы. Кара Турция, майка, сасууда, кара сасуу ужасно. Кала башчысынын тынымсыз дайра каналдарга карата рейдтик кыдыруусундагы көрүнүштөр көпчүлүктү таң калтырып бүтпөй жатат. Суу каналдардын жээктериндеги башаламан мыйзамсыз курулуштар, заңгыраган турак үй, эс алуучу жайлар, малкана, тоокканалар, ал тургай айрым үйлөрдөгү саркындуу суу түтүктөрүнүн агып жаткан сууга уланып турганы коомчулукта кызуу талкууланды. Кара душ эмеге түшөт, карачы. Мына кара мына. Силимди көрдүңбү? Банянын эмеси, Равшан. Кара мына банянын слифи көрүң мына Акборага түшүп атат. Акбора мабу? Увам. Кара мына. Мыйзамсыз курулуштарды аныктоодо буга чейин мамлекеттик кызматты аркалап келген бир катар чиновниктердин ысымдары да аталды. Мисалы мына ушул үйлөр биздин суу корук зонада турат. Ошого буларга эскертүү бергенбиз. Азыр мына каналдын реконструкциясы баштала турган болсо, бул үйлөр каналдын жээктерин бошотуп бериш керек. Ошол үчүн буларга билдирүү берилген. Эми азыр мэрияга буларды бар дегенбиз. Мэрия менен булардагы сатып алганбыз дейт. Эми документтери кандай экенин биз билбейбиз. Биздин корук зонада турушат. Түр-түрүнүн шарапаты менен буга чейин изи жоголуп кеткен каналдар да табылды. Маселен бул Төлөкөндөгү жаңы арык каналы. Каналдын корук зонасындагы тургундар тарабынан тосулуп, жабылып калгандыгына байланыштуу суу чарба башкармалыгы бул каналды тазалай албай келгендигин айтышат. Тагыраак айтканда, канал акыркы 15 жылдын ичинде биринчи ирет тазаланып жатыптыр. Предписание гана берип коюп, бошото алганга биздин кудуретибиз жетпейт эле. Бизде полномочия жок эле да ушуларды тазалатканы. Бул канал ачылса, мына ушул каналдын астында жашаган адамдардын тамаркалары, анан биздин Учар деген айыл бар. Ошол жерде 90 гектар үлүш жерлер бар. Ушуларга суу кеңири жетип калып, суу проблемасынан кутулабыз да. Бошотулуп тазаланган канал жээктеринде азыр иретке келтирүү жумуштары жүрүп жатат. Ал арада шаардык архитектура тарабынан корук аймактарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу боюнча бир катар долбоорлор иштелип чыкты. Кичинекей кезибизде мектепте окуганыбызда каналдын бети ачык эле да. Кийин баары эле жаңы курулуштар пайда болуп эле беттери жабылып кетти. Азыр эми кайра ачылып, сонун болуп калды, таза аба, салкын болуп. Канал бар экенин эл да эми билип атса керек. Канал үстүндөгү үйлөрдү, башка демекелерди көрүп атабыз. Жаман нерсе, ыкылас нерселер түшүп аткан экен. Ушулардын баардыгын тазалатып атат. Чоң рахмат. Анан ушу суулар толгондо, жаан-чачын болгондо көчөлөрүбүздү каптап, бизге зыян келтирип, өзүбүз эле кылып атканбыз да. Ошолорду аз аябай жакшы иштеп атат. Анан ушу элдерге айтат элем, тазалыкты сактайлы. Бул шарт болбосо чыгып эле домдалып эч ким отургусу келбейт да, бала чакасы менен бассызы келет. Неберези менен бассызы келет. Суулардын беттери ачык, таза болуп туруш керек, баары жок. Бул аракеттердин баары кала тургундары менен конокторуна жагымдуу шарт түзүүгө багытталган. Эң башкысы ар жан жагында эле каптоочу сел агымын жоюу жана суу ташкынын болтурбоо болуп саналат. Миргүл Бокошова, Айбек Үсөн, Ала Тоо 24, Ош.